Нарын шаарынын тургуну 22 жаштагы Назгүл 2023-жылы жолдошу менен эки башка жолго түшкөн. Ортолорунда эки бала бар. Ошондон бери жолдошуна сот чектеген алиментти өндүрө албай убара. Бир жыл аралыгында анын суммасы 200 миңге чамалаган. Жалгыз бой эненин балдары кичинекей болгондугуна байланыштуу туруктуу жумушу жок. Андыктан балдарына кийим-кечек, окуу курал, тамак аш алууда кыйналат. 2023 жылы Нарын шаардык сотунан эки балама алименттик чектөө боюнча соттук чечимди алган болчумун. Соттук чечимди алгандан кийин жолдошума бир жылдан ашык убакыт болду. Алимент ала албай жүрөм. Өзүм жалгыз бой энемин. Ажырашкандан кийин жалгыз балдарымды өзүм асырап багып келе жатам. Менимче жолдошума бул өтө эле жеңил жаза болуп калды окшойт. Ошол сиздерден сураарым, жазасын бир аз орлотуп берсеңиздер жакшы болмок. Салатпай алиментке келгем. Назгүл бүгүн дагы сот аткаруучуларга жолдошунун кабарын билүү үчүн келген. Анткени алиментти башында ар шултоо менен төлөбөй келсе, эми анын дайыны жок. Мындан улам карызкорлорго карата жаза күчөтүлсө дейт. Чечим чыккандан бери эле төлөгөн эмес. Өзү гос жумушта иштебейт. Мындай эле жумушта оокат кылат. Бирок ошентсе деле өздөрүнүн баласын ойлоп келген деле жок. Чалып деле билген жок.